Bu bizdeki. Siz kızıltığa yaşayıp Bu bizdeki. Biz takta bu hangi bu? Bizde bir baza. Atamamız Törelerine. Tanaktır şimdi. Atamamız biz getirin biz. Tanaktır şimdi. Sarычылык коругуна жаңгак терүүгө келген жергиликтүү тургундарды коруктун кызматкерлери токойго өткөрбөй, ортодо ызы чуу жаралууда. Коруктун дарбазасын кайтарган кызматкерлерге сырттан келген тургундар жаңгак терүүгө уруксат берүү талабын коюп жатышат. Биздин ата тегип кеткенибизден. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 1-октябрдан тартып Сарычылык коругунун жетекчилиги корук аймагынан жаңгак терүүгө уруксат берген. Ал үчүн теримчилер жыйнаган жаңгагынын жарымын корукка тапшырышы керек болгон. 2 күн катары менен токойдун ичинен өрт чыгып, натыйжада сырттан адамдарды киргизбөөнү чечишкен. Geçe 1 октябрдан баштап жаңгакка уруксат берилди. Кызыл айыл өкмөтү кирди. Ага эч ким эчтеке деген жок. Биздин айыл өкмөт баарыбыз бир элбиз. Ошол эле айыл өкмөттүн катарында Авлетим, Каражыгаш, жаңы жол полный аксы кирип, жаңы жакты терди, эч ким эчтеке деген жок. Бирок Токойдо өрт чыкты. Bir gün пожар болду. Леснитер барды, патриот балдар барды, өчүрдү. Экинчи күн катар эле ошондой өрт чыкты. Дагы өзүбүздүн заповедниктин кызматкерлери барды, өзүбүздүн патриоттор барды, өчүрдү. Ошол нерселерди ушул жердин айылдын тургундары өрттөбөйт, сырттан келгендер өрттөп атат. Бул факт да. Токойду сакташ керек, корукту сакташ керек. Ошолорду алдын алып, элдер ошолордун эрежеси кетип калды дагы. Уже бардак болуп кеткенден бул жердин жашоочулары чыгып, каратан тозушту. Коруктун кызматкерлери менен, Коруктун кызматкерлерине жардам бергени чыкты. Башка вариант калбады. Ушул жердеги жашоочулар дагы жаңгакка чыккан жок. Айылдын келечегин кармайлы, заповедникти кармайлы дешип. 24 000 гектарга жакын аянт тейлеген Сарычылык коругунда 2000 гектардан ашык жаңгак токою бар. Жыл сайын эле түшүм жүйнөө ушундай ызы чуу менен коштолот. Коруктун мыйзамдарына ылайык, анын ичинен жаңгак жана башка мөмө жемиштерди терүүгө болбойт. Бирок коруктун жетекчилиги элдин суроо талабын эске алып, уруксат берип турат экен. 2-3 күндөн бери коруктун айланасында жүрүп жаткан ызы чууну милиция көзөмөлдөп жатат. Контроль быстурак болот. Капол базар бизге ояктан тозобуз. Келесиңерде секин бардактын баарын мектептер бир жаман кызыл жаман болуп атат. Талада буларды ыйлаганчы бар. Талада болсо мультугун баарын тастап коёсуңар. Бардым, ала келсең өлбөйсүңөр, ошондон пакетиңерди эмеңерди алып барып ойнакка өртөп койсоң өлбөйсүңөр. Бул жаңа түбөлүккө бизден кийин дагы биздин эмелерге керек. Биздин балдарга нөбөлөк чөйрөгө чейин керек болот. Жаратылыш баатыр элдин жалпы эмеси. Анан келесиңер кыйкырып бакырып, беде как будто бир жанагы эмеле жүргөн, эл талаада жүргөн. Беде корук дейт, кичине мыйдамда колдоп сактап коелу, кичине болсо дагы. Коруктун ичинде 250 түтүн эл жашаган Аркыт айылы жайгашкан. Айыл тургундары коруктун кызматкерлерине жардам берип, сырттан теримчилерди өткөрбөөгө көмөктөшүүдө. Ошо жаңак теребиз деп жергиликтүү эл ошондой талап менен чыгып атышат. Биздин мыйзамдар боюнча ал тыюу салынган. Ал жерде бүгүнкү күндө биз ошонун алдын алып, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин атайын кат жолдоп, ошолордун жардамы менен бүгүнкү күндө Сарычылык коругунун режимин так сактоо максатында иш жүрүп атат. Чынды айтканда быйыл эле же бүгүн эле жаралган жок. Бул бир канча жылдан бери ушундай баягы түшүнбөстүктөр болуп келет, талаш тартыштар болуп келет. Ага карабай ошо кызматкерлер ошонун алдын алып, ошо боюнча тыюу салынган боюнча иш алып барып келишет. Сарычылык коругу 1960 жылы уюшулган, 1979 жылы биосфералык корук катары ЮНЕСКОнун тизмесине кабыл алынган. Коруктун аймагында кызыл китепке кирген жаныбарлар байылайт жана 900гө жакын өсүмдүк өсөт. Ошондуктан анын ичинен отун кыркууга, жер жемиш жыйноого жана мал жайууга тыюу салынат. Бирок бул талаптар акыркы учурларда сакталбай келүүдө. Руслан Калматов, Шерзат Агембердиев, 7 канал.